Майра Керим кызы жөнүндө ушуну менен экинчи ирет көрсөтүү даярдап жатам. Айта турган сөзүм эскерүү баяным болсо миң сан. Каркырадай тизилип ойлор улам келе берет. Мен турмушта көп жолдош, дос күттүм. Бири менен кызматты, бири менен жашоо турмушту сүйлөшүп, сырдашып, үймө-үй катышып дасторкон жайыштык. Бирибизсиз бир чене чай ичпеген ынак достор бар эле. Азыр деле бар. Бирок мен үчүн Майра айрыкча жакын сезилчү. Экөөбүз таң аткыча сүйлөшүп, сырдаш болгон жокпуз. Ал сырын ырлары аркылуу айтар эле. Сөз арасында өткөн тарыхынан кабаргыла кетчү. Бирок Майранын адамгерчилиги, жан дүйнөсүнүн маданияты жана ырларындагы философиялык бүтүмдөр менин эсимди эңги-деңги кылганын кантип айтпай кое алам. Улуу жараткан, элге кутту аба менен, суу менен, адамдардагы касиет менен бергени чын болсо, анда Майра Керим кызын Кыргызга улуттук дөөлөт катары тартуулаган деп ойлойм. Анын таланты, сөзгө чебери, кыргыз дегенде намыска бекем турганы, калдайган казактарды далай дуу кылды го. Элиңе кайт деп элчи жибергенде да, Ысык көлдүн жээгинде сөөгүм калат деп айтканы акыр түбү чын чыкты го. Ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттардын, Каркыра жайлоосунун кастарлуу жерлери казактарга калыңга чегерилгенин, илгерки 40 байталдын тарыхынан өдө сөз айткан Майранын сөзүн кайсыл кыргыз айта алды? Баш кесмек бар, тил кесмек жок экенин кыргыздар билбейт беле? Төркүнгө сөз кайрыш кыйын. Ал эми саясий каяш айткан, акыйкаттыкты, эл арасындагы ачуу чындыкты төркүнгө айта баргыла деп казак акындарына аманат сөз кылган, андан бетер кыйын. Кылычты мизинен жалтанбаган ким бар? Көрсө жүрөгүндө жалы бар, Майрадай келини болуп турго кыргыздын. Элибизге келген бактылуу талантты сезбей, күтө албай, Майра акындын ырларын кумарыбыз канганча угуп түшүнө албай да калган окшойбуз. Же ал бизге мезгилден эрте келип, баасын албай басынып кете бердиби? Анда эмесе акын Майра Керим кызы жөнүндөгү баян тизмеги менен болсун. Азыр сиздердин назарга Кыргыз телевидениясынын фондусундагы сейрек кездешчү материалды коелу. Бул айтыш 1990-жылдардын биринчи жарымында жазылгандай. Aymalak gözlermen öpkön Ah şaynekke doktorup şay çıkkanday En sonunda atayana jay çıkkanday Kana kesrep otur akınında Takınaga karatsa kalkın közün tolap Biri gün biri mına ay çıkkanday Biri gün biri mına ay çıkkanday En bir bek jenge kesin samaganday Süylöyen kaynıma da jaraganday Jelmayanday jel sözden kezek berdim Süylögüm köröngölö jaksy jigit El jügün kötörötün karanarday Amandaşıp keteyin, amansındı jaltımay Muhtar ağam aytmakçı, kanatınday bir kuştunu Kazak Kırgız kalkımay Geceme bugün tuş bolup, menin de götürülür barkımay Men Kırgızdın ulumun jenge
Sen Kazaktın kızısın, Jerinin Kuday aytıptır, Jengeke bolup turursun. Andıktan biraz tişip, aytış menin cumuşum. Andıktan biraz çımçılav, aytış menin cumuşum. Kırıktan tayap kalsan da, negedir kızday bolup sulusun, kızday bolup. Oyma gozdu kara göz, 18'de kızdaysın. Kaçan bolsa aytışka katar çıkıp kıynaysın. Jel oyu kalgan jetilip pışkan kızdaysın. Jere böpke tartkanda Jengeke meni kıynaysın. Emi kalagan sözdü men aytsam, kayningdin gönün kıybaysın. Kayningdin gönün kıybaysın. Kança jolu bir jürdük, Kaşkaytı belgen açık aytıp, kaçan beni sıylaysın, kaçan beni. Kız tumarın bul kaynımı tağıp zadan. Bal sözü de mağa yeleme cağıp zadan. Turaytasın kırıkta kızdaysın dep, oşolağan kızday kız bağıp zadan. Sağan senin kızday kız bağıp zadan. Hayni var var jenge görse tıylamağan. Jenge var mı haynısın aynazdanıp kıynamağan. Ağamның tamojnasынан ötüp gelçe, andan keyin men seni sıynap alam. Andan keyin seni sıynap alam. Aynalayın gözümün karasından, sanmin yıllar tövülgün sanatından. Gördüm de yeni sürdüm aynalada, mağa okşoş kelininden sendey balasından. Mağa okşoş kelininden alan sendey balasından. Eydo! Gözüme kolturup kep könümünde, kırgız dağı canım enge önöründe. Tamay tak tattı aymış bolsan, dağı verdim elmirbek kezeginde. Dağı verdim elmir kaynak kezeginde. Nersenin aytkanda, akındım bulut oyunda. Alamga bir gelgen adamdın oyu sonunda. Estesek çını bir göndü, emneler bolboy sonunda. Alemi baykemdin tamojnyasının, kim görüp durdu Jengeke açkıcı senin kolundan, açkıcı senin. Jengeke güldey bolup jaynaysın. Gülümüş bolup koyasız, gülümüş bolup jaylaysın. Kıçığına tiygende, kıyşayta tep barısın, kısır emdi taydaysın. Aytışka çıka gelgende kaynım dep, min jolu ırda ötesin, biroq bir jolu gönüm albaysın, bir jolu gönüm albaysın.
Жаки жігіттіктің өртігімде Жақшы айтса қайнысың ай жарашады Бірақ емне мұнша елмірбек қиналып оймен балашады Ағасы бір ақын аял алып келсе Енелері түк көрмегендей талашады Енелері түк көрмегендей талашады Елмір сен шында шымшыл сөзді қиынсың ай Жеңең тартып тұрады саған сыйыншыл ай Тамашаның барың ай тамаша ғой Әркімнің сүйгенін ой бұйырсын ай Әркімнің сүйгенін ой бұйырсын ай Алған аулай қойғын кептің артын Алла қыласын сағалабайлы шөптің артын Көркемдеп салмақты сөз таштасай Егемендік темасында кептің артай Егемендік темасында кептің артай Егемендік жақшығы елге бұйрық қылсыншы Азырынчаң елмірбек бірақ аның айтпай тұрсыншы Жалпың елді гүлсін деп Жабышып қойдым қалпеле жамандық жоқ ойымда Көздерін қысып шыңқылдап көп қыздар жүрет жолымда Ал эми қарлы қачтай жаш жағың жеңе қалдыға бөлдім бойында Айтышқа келіп жүріңіз, айтыш деген сонында, ей, айтыш деген сонында. Қылтыңдап тұрчың илгерке, қырчың кез өтіп қайранай. Қызығып тұрчу жаш балдар, қыз емессің майрамай. Жал орып тұрчың илгерке, жаш кезің өтіп қайранай. Жабыша қойчу жаш балдар, жаш емессің майрамай. Бирок айтқан сөздің анығын, сіз ақынсыз тамай еліме. Бирок жаштан да улу енесің, жалпыға қызмат қылсаңыз, жалпыда қадат едесің. Қыздан да улук енесің, қызматын қылсаң, қалқыңа қырғызда қалат елесің. Емің ағы алқылда ұрдай тақындар, мұнаң алқымда сөзі жарашса. Мұна көлкі ұрдай жеңемда, көпчілік сүйіп қарашса. Ей, бардық жерден ер жоққа, байкебіз көлдік қанатша. Атыдағы қанатта, айтышқа сізді жіберген, өзі да сізге қанатта, ошоң разымын қанатқа. Сіздағы жүріңіз сыйынып, ошо байкебіз чыны қанатқа. Қазақтан сенің алып келіп, келін қылды манасқаң, ей, келін қылды манасқаң. Мен Майра менен 1991 жылдын октябрь айында тааныштым. Күнү бүгүнкүгө чейин эсимде. Коңур күздө менин айтылуу шапак атама күмбөз тургузулуп, урпактары аш берди. Тарыхы унутулуп, орусташып бара жаткан көлдүн көкүрөгүндөгү Шапак Баатырдын атын алып жүргөн айылга бүтүндөй республика боюнча эл жакшылары келип, 60 боз үй аздык кылып, самор чай кайнап, берекенин деми ар тараптан келип турган күн эле. Майра өмүрлүк жары канат менен келип өлөң айтып отурду. Өлөң арасында Майра биздин жээн, энеси коңшу айылдан кыз экенин эшиттим. Бирок ийилип жүгүнүп, эже жээн болсом да сиздин келин балаңыз болом.
Gelиндик жолум ийгидир деген сөзүн анча таңазар алган эмесмин. Айлыбыз казактарга жакын болуп, казактан келин алып, казакка кыз бериш бизге кадыресе көрүнүш эле. Бирок Майра өзгөчө казак болуп чыкты. Тагдырды айтып ченеп болбойт. 1962 жылдын 8 январында, кыш шилдесинде, Казакстандын тескейинде Гегендин Жылысай деген айылында Керим Байпакбаев кыздуу болуп атын Майра коюшкан. Керимдин келинчеги Айганыш кыргыз кызы Ысык көлдүк эле. Энесин Майра эртелеп алыстан көрүп сагынганга өттү. Керимдин эжеси Майраны асырап алып, ата-энесине, бир туугандарына аны көп жолоткону жок. Асыранды баланы жакындарынан кызганып, коруп жүрүп өтөсүң деп бекер айтылбаса керек. Бирок эс тартканы энесинин кыргыздар жана Ысык көл жөнүндөгү түгөнбөгөн аңгемеси Майранын көңүл түпкүрүндө калган. Шейшептерди жууп чайып, чайкамага салып жатып, дагырадагы көк түстөгү сууну көргөндө, апам Ысык көлүм, айналайын Ысык көлүм, сени бир көрүп өлөр белем деп ыйлап жиберер эле деп эскерчү Майра. Көп балалуу, өпчеп жашоо этегинен тарткан шешеси Айганыш ошол бойдон Ысык көлүн бир көрө албай көзү жуумтур. Кийин аскердик курулуш батальонунда кызмат өтөгөн Канат деген кыргыз жигит Ысык көлдүкмүн дегенде Майранын жүрөгү туйлаганы ошол апасынын кусалыгынын кубатыдыр. Ысык көлдүн касиети энесинин каны тарткандыр. Ал сезим кийин Ысык көлгө таазим деген ат менен ыр болуп жаралгандыр. Ысык көл касиеттүү энем менен, тартпаса тузуң мени келер бедим. Тарыхтың санжырасын калчагандай, толкунга толуп турат кемерлериң. Окшошуп көйнөгөнү көгөргөнүң, өзүңдүн кызың элейинем деп айткан кайран анем көз жумарда, көлүмдү көрүп барып не көлбөдүм. Багымды сен ачпасаң төгөр бедем, менемден көрбөгөндү сенен көрдүм. Өмүрлүк жарымды таап өрөнүңдөн, сезерсиң көшөгөмдүн көгөргөнүн. Ыйык көл касиеттүү энем менин, түбүңө канча тарых жогорбодум. Жаннатты бейишти да берсе пендем, мен сенин бир тамчыңа, мен сенин бир тамчыңа теңер берем. Чыгардың манашчынын берендерин, күлчүнүң сен чыгардың чеберлерин. Акындан алыкулга жолдош болуп, таптадың поэзия кемеңгерин. Тузумду түгөтсөң Аллам эгер менин, эл журтум керезимде элербедим. Толкуган толкунуңдун үнүн угуп, буйруса жиегиңде көмөр жерим. Толкуган толкунуңдун үнүн угуп, буйрусун жиегиңде, буйрусун жиегиңде көмөр жерим. Ысык көл касиеттүү, ыйык көл касиеттүү энем менин, тартпаса тузуң мени келер бедим. Менин акындык өнөргө келишим, акын болом деген нерсе менин оюмда деле жок болчу. Мен бир өнөрпаз болом деп деле ойлогон эмесмин. Кесибиңиз? Кесибим бухгалтер. Ал бухгалтерда эжем бар. Малдагы айылда өсүп, помчабан болуп, партиянын катарында партияга өткөзүп, а кезде сумдук болчу да ошол эме. Анан кыз бала деген ушундай эми бир диплому болуш керек, бухгалтерди окуп ал деген. Анан бухгалтерди окутуп, мына бүтүп эми иштейбиз десем, ушинтип айылга алып келип алды го. Срочно приезжай, тяжелом состоянии деп телеграмма салдырып. Жетип келсем, документин баарын алдың беле дейт, алдым. Анда айтып атпайбы.
Болды эми сен документиң бар, кор болбойсуң, пол жубайсың. Мынакей эми деп 28 уйду сааган заманга өттүк баягы эжем мен бир тууганым болуп. Анан ошол убакыттарда буулугуп баягы атам, менин атам өзү домбурашы, керим, сери керим атка конгон. Энем болсо оозунда жамагы бар, кыргыздын кызы, Жанышпай иш, Буудай куш жөнүндөгү дастанды. Анан мындай кара өлөңдөр деп коет казакта, эме жанагы көл жөнүндө көп айтчу, пароход жөнүндөгү бир дагы бар эле. Тамырлордун алдындагы домбура сатып берген эле. Ооруп жүргөн кезинде. Аны ушу сатып берип, ушу бир байкап, бир чекесин байкап калган го. Агысы колдон домбура чапчу, анан чапкан домбурасын анча күмбүрлөбөй баягы мектептен кружокко барсак деге жакшы домбуранын үнү чыгат, айтып келе берем дайым эле. 13 сом эле турат экен. Папа 13 сом эле турат экен деп. Андасында атам келген кезде, ата ушуну карачы мынакей деп. Ошондон анан а кезде мен атам карындашынын пенсиясы 28 сом эле. Ошондон кыйналып атып домбура сатып берди. Бир аз акырынан бири чегилеп, чертип, ушинтип эметип калдым. Ошондо учурда атам да көз жумуп калды. Бизди көчүрүп алып кетип баратат. Эжелерим Балкашка турмушка чыккан. Сендер эми жассыңар, ким карайды, апам ооруп жүрсө, алып кетейин, анан кийин келесиңер деп алып кетип баратат. Ошондо бир муздак сууга токтоп, ошол жерден автобустун ичинен аны ошо домбура менен ушу айылдын караан алыстап бардыгын ушуну жамактап ырдаган. Көз тиет саган, тил тиет, аузуңду жап деп мага урушуп. Айтылган Шайымов деген агай менен биринчи жолу Алматы областынын Кеген районунун Кара Булак деген айылында Бөлтүрк Атыхан уулу деген чоң аталарыбыздын улуу жүздүн ошо Атыхан уулунун 120 жылдык мааракет оюна барып, республикалык акындар айтышында жөн акындардын катарында катышып келдим. Бирок ошол жерде мага Сарсемби Даутов деген сынчы киши баа берип, анан баягы көтөр поощрение деп коет го. Көтөрмөлөө сыйлыгын берип койду да. Андан кийин ал жерден гезиттерге чыгып, ошондой районунан мындай акын келди, дегендей акындай келди деп, ошондон айга жетпей туруп эле биздин райондук айтыш болуп калды. Айылга келгенден кийин. Райондук акындар айтыш болуп калды. Адамды өзү бак көтөрөм десе, бап менен бак катар келсе эле боло берет экен да бардыгы. Бабыңды жанагы, могу кызда бар турбайбы деп берки жанагы уюштуруучулар тарабы силер сыяктуу даярдап табат экен бапты. Бакты Кудай берет экен. Бакты Кудай берет экен. Бак берген ушул баягы ойлобогон жерден баягы жөнөкөйлүк көтөрмөлөө сыйлыгын алган мен Кеген район туулган жагыма барып алып, жөнөкөйлү жана поощрительный байга алып келип алып, районго келгенде Тайып акын Капсаламов деген аксакал, анан Осмонов Мурат беле ошо эки акын менен айтышып, анан биринчи байга алып атпайбы райондан, Куртинский райондан. Андан кийин көпкө жетпей 91 жылга ooткаган жылы Балтагул Бигелдиев деген атабыздын Балкаш районунда 100 жылдык мааракеси өтүп, ошол жерде мына Есенкул акын баш болгон, Сейтек Бапанов төш болгон, ой айланайын жакшы акындардын баары жыйылган жерде кошо катышып калып, алтын саат утуп алдык. Ошентип мен 3 айтышка катышып үлгүрдүм. Элимде Кыргызстанга келгенге чейин. Майранын балалык эле эмес, ургаачылык жолу да бир топ катаал болгон. Жаштыктын ышкысы менен айылдашы Нурланга турмушка чыгып, Балканакта Эрке Булан аттуу уулду, Торгун аттуу кызды төрөдү. Бирок оту күйүшпөй туруп алды. Ортодогу аңыз кеп, аяк башы жок кызганыч Майраны катуу басынтты. Эки баланы жетелеп, төркүндө жүрүп калганда тагдыр ага канатты жолуктурган экен. Казакта жүргөн кезимде мага жар керек деген бир жаңылган, кайгырган, камыккан учурларымдан, бир сүрүнүп кайра баш көтөрөрмө өбөлгө болгон убакыттардан ушунчалыктуу бир алтын казык жана арларымда жазып жаткандай таап, чоң демир таап, жан дүйнөмдүн ушу жалабын, байрагын таап алганыма дейинги талабым жөнүндө бир ырымды чыгармамды аткарып берип коеюн. Мага жар керек. Мага жар керек. Сырымды жайбай турган, жайымды
Taqdırım tatal bolsa, tar jolda taybay turgan. Maga jar gerek, berilip suyup turgan. Kun summal tiyip turgan. Ayaldık kırbısında, ardayım biyip turgan. Maga jar gerek, çalınbay tuzaklardan, çarbasın tuzak kargan. Alыс bul dep aytmakman, uzun til uşaklardan. Maga jar gerek, Sögötün jalınmagan, tüp aytsam tarınbagan. Jagımsız adattardın ardынан salınbagan. Maga jar gerek, ırak bolup kara жерден ырыскы ала келген. Ынтымақ өмір сүрүп, ыйманды бала берген. Maga jar gerek, деп көңіл болып тұрдым, құпылым толып тұрмын. Қыз кезде көксөгөнді, қырғыздан жолып тұрдым. Деп көңіл болып тұрдым, құпылым толып тұрмын. Қыз кезде көксөгөнді, қырғыздан жолып тұрдым. Кыргыздарың эле эки баланы жетелеген Майраны кучак жайып тосуп алмак беле. Үйлөнө элек болабыз, жуан алат деген эмне деген куру намыс болгон менен жыл айланбай Майранын алдында кайын-ата кайын-эне абысындары сыпайы болуп чыга келишти. Майранын тили гана таттуу эмес, адамгерчилиги, ыйманы, үй окат жасап тим болбой тышкы иштерди да зымыр айтканы аларды багындырды. Келингилер менен домбура чертип ырдаганы жок. Ички тышкы жумуштан колу бошобой жүрүп, бир жылдан кийин гана өнөрү сыртка чыкты. Жаңы келин келе калып домбура чалса, эмне деген кеп элге чыгарында билгенбейм. Майра өмүр өткүчө, салтты сактай билген, нарттуулук менен сөздүн касиетин баалаган жан бойдон калды. Улуу элден улуң дерчип мен келдим. Урматсыдын бешигинде термеледим. Умай энем көрүм өзүң дапатай. Келине дебей кызың менен тең көрдүм. Умай энем көрүм өзүң дапатай. Келин дебей кызың менен тең көрдүм. Канат экөө ынтымакта, сыйлашып да, сырдашып да жашашты. Кайда барбасын канатын ала жүрчү. Канатым алтын казыгым деп бырга кошту. Күйөөсүн көтөрмөлөгөн көп аял затын билебиз. Бирок Майра чардактаган, аяр мамиле кылганы аздыр. Эстүү жан эле Майра. Даңкы таш чарып, жолуна кызыл килем төшөлгөндө да ал килемде күйөөсү менен чогуу басты. Канаттагы пейлигенен жан адамга жамандыгы жок зыңгыраган жигит. Майра көзү жумуларда да балдарым эмне болот дебей, канатым кандай күнгө туш болот деп турбадыбы? Алган жарым канатка арнап жараткан алтын казыгым дегенер. Жанымда көзү кышында, жазы жайымда, сен барсың көңүлүмдүн бары жайында. Сен барда балда
Kollarımızda kabağı jarık, sen varsın kabılbayman koy, kaygı koyumga. Yaşap çürümüz ömür azığım. Mayranın domburasının ünü özgöçele. Jürөгüңdü bulkup alıp, sagыныç menen kusaka alıp jönöçü. Al az kelgensep, ırlarının sözünün güçtүүлügü ay. Сүрөттөөсүнүн тагын, боёгунун даанасын айт. Абай Кунанбаев атасынын деми менен деси катар тургандай, казактын кең даласын көздөй алып учуп жөнөйт. Дала эрет таң аткыча, ырыгып кумар тарабай, күлүп күлкүгө тойбой, ичпей жебей мас болгон кереметтүү күндөрдү өткөрдүк. Майранын аурасы, талантынын кубатын ушундан билиңиз. Ооруп жаткан киши ырыгып ордунан туруп кетчү. Чоң киши эмес, бала да муюп укчу. Майранын талантынын феноменин мен кече жакында түшүнгөндөй болдум. Казактын даласынын кенендиги менен кыргыздын тоолорунун бийиктигин акын Майра өзүнө сиңирип алып, кенендик менен бийиктик анын талантын шарттаган экен. Ошол күчтүү эки толкун бизди чайкап, Майранын ырлары трансавалга алып келчү окшобойбу? Жалыны жашты кезимдеги бейиш багын кезүүдөгү махабат бул саябак. Сынагандай төзүмүмдү жал-жал карап токтолдум. Термеп өтүп сезимимди сурап, качан кезигүүнү жан дүйнөмө чок салдым. Айтпай билип сырларымды, өзүңдү ойлоп турганымды көздөн окуп өткөнсүң. Көңүлдөгү сырларымды, көдөнүдөгү ыргагымды өзүң гана шеркенесиң. Бул жүгүн салбасам да, булбулуңдай болбосом да, гүл багыңа коноюн. Токтот албас кармасаң да, бакыт кушуң болбосом да, жылгышуңдай болоюн. Жалыны жашты кезимдеги бейиш багы кезүүдөгү махабат бул саябак. Ошол таза сезимдерди эстен кеткис көзүрмемди өтөлүчү аялап. Ошол таза сезимдерди эстен кеткис көзүрмемди өтөлүчү аялап. Өтөлүчү аялап. Ооба, бул турмушту айтып болбойт экен.
Майра менен Канат караколдон үй алып жайланышты. Балдар чоңоюп, карым-катыш көбөйүп, ооматтуу күндөр өтүп жаткан күндөрдүн биринде Ысык көлдүн шамалы тоодой толкундарды жараткан сыяктуу бул сезим кайдан жайдандыр Майраны издеп тапты. Ал эртеби кечпи жолугарын сезгендей Майра сырдуу көз караштардан качар эле. Айрымдарын тургус кылып кагар эле. Бирок бул жолу ал толкунга өзү кабылды. Тагдырдын бул эмне деген сыноосу? Этек жеңи кеңейип, эл ичинде кадыр баркы өскөн кездеги бул эмне деген азгырык. Бир эмес 2 рет босого жаңыртып, экөөнү тең эстен тана сүйгөндөй болбоду беле? Эстүү, даанышман жан Майра кеч келген бул сезимге акылын алдырганы жок, бирок жүрөгү катуу жараланды. Анан бул ырлар биринин аркасынан бири шурудай тизилип кете берди. Туура кылдың Жеңишбек. Баягы нака ырдың эсин таап келатасың. Айда Шамбетова калкым менин окуучуларым арасындагы маңдайында жылдызы жаркырап, бүткүл ысык көлөр önүндө элге журтка таанымал болуп калды. Сөзү Азада Бегимкулованыкы, Оonu Майра Жеңке, таланттуу сүйгөндөрдүн эсиндемин деген чыгармасы. Толкундава сезимдерим, тагдырга башым тийген кезимдерим, ой, талай соп махабаттан өксүдөгүн, талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин, талай соп махабаттан өксүдөгүн, ой, талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин, талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин. Кайгырып капаланба сезимдерим, карайлап жүдөп турган кезим менин, ой, каалабаса башка бири кадырын билгендердин эсиндемин, балабаса башка бири, ой, баркымды билгендердин эсиндемин, кайгымды билгендердин эсиндемин. Майра экөөбүздүн жашыбызда, ортобузда көп айырма болсок дагы ушундай бир окшоштук жактарыбыз бар да. Мүмкүн экөөбүз аял бата болгондуктанбы, же ушул менин жан дүйнөмдөгү бир көмүскөдө катылып жаткан бир сезимдерди мен айта албай айткан сырларымды ушул Майра эже сөзү менен дагы, Оonu менен дагы менин көңүлүмө төп келип, ушул эженин ырларын көп аткарып жүрөм. Азыр ушул Майра эженин алгачкы бир чыгармаларынан аткарып койсом, баарыңыздарга белгилүү, ушул ыр менен мен Ысык көл 99 телефестивалына катышып лауреат болдум эле. Сөзү Оonu Майра Керимкызыныкы, Эгиз жүрөк деген чыгармасын аткарып берсем. Карчыга карегиңи табындырып, булкунган жүрөгүмдү багындырып, жаздагы кар кыраным күткөн сымал, садагам койдуң неге сагындырып, кылыгың кыял отун тутандырдай, жалт эткен жаштыгымды чагылдырып, жалт эткен жаштыгымды ай чагылдырып, сүйбөсөм азам кетип негиздеймин, жүрөгү ашыктардым эгиздеймин, 'Егиздеймін
yaşıldanıp seni іздеймін жарығым жаным кейіп неге іздеймін махаббат айрасамын жан шерегім күндеңсем жарасар қос сөздейін шум қардың қанаттары қағылғанда жүрегі ғашықтардың егіздеймін жүрегі ғашықтардың егіздеймін дарегим қадала түшті оттой қарегим бейхабар жүрсім беріп кеттің бе бағып алғаны деп сүйудан егем сенен жанарым селдей ағамын сезім көліні батып барамын сағынған күні санап қадамым санаға түссем қайда барамын хабарың маға айтшы қарағым құсалық қысса қайдан табамын құшағын жазып тозып аларым. Майра өзі айтып қалар эле. Такыр тынчым кетип, түн уйкум бузулганда келмемди оң кайталап чынымды канатка айттым дейт. Абышка, азапка кабылдым. Айтпаска аркам калбады. Бир Кудай анан сени экөөбүз эле билебиз. Ушинтип сүйүп калдым. Эми эмне болот десем, эмне болмок эле. Күйүтү күчтүү ырларды созот экенсиң, ырдап чыгарып сал деди Камаровай. Кереметиңден айланайын жараткан, ал сезимди ырдап да, ыйлап да өзүмөн оолактаттым. Канатым өз ушинтип жардамга келген деп каткырып күлүп калар эле. Жүрөгүңдүн толтосунда турган ал сезимди элеси менен кошо сууру быргытыш азаптын азабы го. Бирок ал курманга Майранын кайраты жеткендей болду.